Қалың елдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырларды аткарып, кадыры калкка сиңген белгилүү ырчы Болот Тасмаев көзү тирүү болгондо бүгүн 3 январь 50 жашка толмок. Бирок ушул ажал залкар талантты өткөн жылы 49 жаш курагында арабыздан алып кетти. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, аны бүгүн апасы, бир туугандары, жакын санаалаш достору таң эртеден бейитине барып Куран окуп эскеришти. Болот Тасмаев 1971 жылы 3 январда Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Авлетим айылында төрөлгөн. Ата-энеси чыгармачыл адамдар болгондуктан Болот Тасмаев кичинекей кезинен эле чыгармачылыкка аралашкан. Атасы Рысбек Тасмаев таланттуу ырчы, обончу, төкмө акын болгон. Болот Тасмаев алгач алып баруучулук менен алектенип, аманат ырын ырдап чыгып, эл оозуна алынган. Эң биринчи 14 ырды камтыган Сен билген жоксуң аталышындагы ырлар жыйнагы 2014 жылы жарык көргөн. Ошондой эле Кусалык, Сен сезген жоксуң, Аксынын болом кулуну аттуу бир катар аткарган чыгармалар менен элдин эсинде калды. Кичинесинде кагылайын аны мен мындай чыгармачылык ырдайт деп деле ойлогон эмеспиз. Атасы байкуш эч жакындатпай, балдарды эч жолотпой эле коелучу, койчу деп жолоткузу келчү эмес эле. Көп эле чыгармачылык адамдардын сүйлөп атканына окшом бардык эле балдарыбызды жолоткузу келбейт дешет да. Сен мунун түйшүгүн башынан өткөрүп калган да. Болот эч жакындаткызу келчү эмес эле. Анан Болот өзү эле аралашып, анан кийин аерден берден чак алып, бир алып барып болуп жүрдү бул. Шоумен болуп. Ошол убактарда атасы бир көрүп анан кийин айтты де, мунун артист эле болуп калат экен деди. Майлем артист болсо артист болот дейми. Десем ушу артист болуп, ушуну дипломат кылайын дедим эле. Деп ошентип айтты, дипломат кылсаңдар ушу артист жанында жүрө берет да деп койдум. Ошо менен атасы деле ал максатына жетпеди. Болот окуй турган болгондо, башка болгон убактарда а киши өтүп кетип анан байкуш. Мен аны ушул ойлогон оюна жеткире албай калдым. Бирөө менен мушташчу эмес эле, балдарга окшоп ойноп, чаңып, кир болуп, жакасын үзүп, жеңин үзүп келчү эмес эле. Ошондой эле жакшына болуп келип, жакшына болуп жүрчү. Мектепте деле ошондой созулуп жүрдү. Эч мунун бирөө менен жаңжалдашып, жагжаңдап, бир бала болуп мушташкан эч билген жокмун. Ушундай болду, ушундай бала болду. Мен сүйлөсөм деле апа деп сөз менен кайрыбай эле башын үшүнтүп койчу эле. Болду. Эч жок апа, андай болбойт. Же макул апа, кылам дечи эмес. Ушинтип унчукпай башын ийгеп койчу эле. Ошентип эле сүйлөшчү элек экөөбүз. Ушинтип Болоттун интервьюсун берем деп эч ойлогон эмес. Садак болуп кетейин. Күн өткөн сайын унутуп, нарак болобу десем кайра сагынып кетип атам аябай. Көргүм келет. Аргамды таппай жүрүм да калып жүрөм. Каяктан табышым билбейм. Бирөө келип, силер окшогондор бирөө келсе бар, мен алаксып, ошентип калам. Анан үйдө эч ким жок болсо эле, самадан башым көктөрүлүп, тим эле жаман болом. Өзүмдү түнгө тапшырып, сөзүмдү сага калтырдым. Биз мукем 30 жашында үйлөнгөнбүз. Экөөбүздүн турмуш жолунда жашаганыбызга 22 жыл болду. Болот ушу жаш кезинен баштап эле мүнөзү, өзүнүн образы, жашоо образы
өтө адамгерчиликтүү, өтө жөнөкөй киши болгон. Эч качан үйдө бизде уруш болгон эмес. Ал мага кыйкырып, мен ага кыйкырып ушундай жашоо болгон эмес да. Ушул бир нерсени маслихат кылып эле экөөбүз бири-бирибизге айтып деп эле ушундай чечим менен кабыл алат болчук. Эч качан эч кимге бирдеке деп катуу сүйлөгөн эмес. Кайын журтуна деле ошондой мамиле жасачу. Кимдин болсо дагы жетишкендигине ушунчалык жогорку деңгээлде баалап, кубанып, тим эле ошону жеткире албай, кубанычы коюна батпай жеткирип келчү. Оорусу башталып, креатини көтөрүлүп, ооруп больницада жатып эле ошондон кийин күндөн күнгө оорулошуп кетти. Анан жакшы врач таптык, жакшы лечение алып баштады. Жакшы болуп кетет экенмин деп аябай катуу сүйүнүп, ушинтип эметип калды эле. Баары жармашкан ооруп алыптын деди. Жармашкан оору эч эме кылган жок. Өзү да коркуп жүрдү, ушул мени алып кетип калат окшойт. Сахарга аябай катуу тиет экен ушул оору депчи. Колуңан келсе алып калчы Айнура, мен жашагым келет деп. Ушинтип эметип калдым. Колуман келди. Чуркап жүрөм. Алып кала албай калдым. Балага болгон мерими бунуку ушунчалык башкача атада. Баласы Азамат деген 90-жылкы биринчи жолдошунан баласы бар болчу, бизде жүрдү. Биздин колубузда жүрдү. Аябай жакшы бала, акылдуу, эстүү бала. Биринчи Сооровдо окуду. Сооровдо окуп, Сооровдон кийин милицейский академияда окуду. Аны бүтүп, анан мен милиция болбойт экен, боло албайт экен деп анан ал кызматта иштебей анан Америкага кетип калды. Кызын жанынан артык көрөт болчу. Ушунчалык киминтип чоготуруп калганыбызда кызым жесин, кызым ичсин деп түнү туруп алып, кайра өп, ушинтип жаным эле жаным деп ушунчалык жанынан артык көрдү. Мен ошо дипломат болом деген максатым бар эле, кызымды дипломат кыл деди. Анан ошол Америкада жүргөн балам деле айтчу болчу эме деп. Дипломат эле болбойсуңбу десем, жок, мен милиция болом деп ушинтип эметет. Ал да өткөндө уже сүйлөшсөк айтып атпайбы, эми атамын айткан керезин кылып, эми дипломат болот окшойм деп ушинтип эме кылды. Эми баягы жол жак болуп бөлгөндө келе албайды. Эми буйруса, Кудай кааласа, жылдыгында келем деп эме кылып атат. Ошол. Кичинекейибизден биз ушул бир журканды жамынып, чоң энебиздин үйүндө чоңойдук. Кезүү кайтарып, уй кайтарып, кой кайтарып, анан ошо эмелерге келип, жагы тазиктерди, табактарды коюп алып, эстрада кылып өзү ошону чапкылап, ойноп, ырдап. Биздин ошо Тасмаевдардын ичинен ошо Рысбек экен менен кийинки ошо болот экен, сахнаны адамы болуп, элге бат аралашып, чоң концерттерди алып барып жүрдү. Биз сыймыктанат элек, акебиз телевизордон чыгып жүрөт, артист болду деп. Анан ошо акемдин артынан кызыгуу койгон, мен дагы ошо искусство институтуна тапшырып, ошол жерден билим алып, анан мен да чоң сахнага аралашып кеттим. Кийин аралашканда көп кеңештерин айтып жүрдү. Ушундай эме бол, сен элдин көзүнө көрүнө баштадың, мындай көп кетпе, чепейил бол. Ушундай эме бол, эл бул жылдыз оорусу деген болот. Адам жөнөкөй болуп өттү. Ошо жөнөкөйлүктү үйрөтүп, жакшы тарбияларын айтып кетти. Өттү бары эле бордун кусалып, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң, ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң. Атам дагы ушу 49 жашында
өтүп кетти эле. Атам ошо мен эсептеп көрсөм бир 20 күн эле ашкыча жашады да. Көбүрөөк жашаса болот эле. Быйыл юбилейин өткөзөт элек, Кудай буйруса. Вот эмне кылабыз? Шума жала алып кетти. Агамага болгон мамилеси, агалык мамилеси биздики көбүнчө творчество менен болчу. Ошо ырларды көп талдачубуз. Акемдин кылган ушул музыка дүйнөсүнө кылган бир уч болсо дагы эмеси калды деп ойлойм да. Мындай орустар айтмакчы лепта деп коет. Аздектеп сүйгөн сулууну азаба туткан улууну карындаш менден качпагын аксынын болум кулууну. Биз Бокем экөөбүз 98-99 жылдардан бери таанышпыз. Ошо маалда Бокем, мен Жалал атта иштечүмүн, филармонияда. Бокем Ошто иштечү. Ошондон бери тааныш болуп жүргөнбүз. Кийин бара аябай жакындашып, как чыгармачыл адам катары. Кийин мындай үй бүлөлүктө мындай катташуубуз бар эле. Анан ушу былтыркы жылы Бокем менден ошо сурап калды. Ошо аксынын болом кулуну деген ырың дырдайын деп. Анан эми Бокемдей ырчы, үнү таза, аны элдин баары эле билет. Эч кандай, тем более өзүмдүн жакын саналаш досум. Макул дедим ырда. Жана бул ырды аранжировщиктерге апарып, экөөбүз чогуу апарып берип жүрдүк, берип ырдап. Анан бул ырдын деле Бокем ырдап чыкканына кетте 3 айын эле жүзү болгон болчу. 3 ай эле болду эле. Анан экөөбүздүн жакшы пландарыбыз бар эле. Кудай буйруса ушу быйылкы 2021 жылдын жайында, июнь айында деп план кылдык эле. Аксынын керемет жерлеринен барып ушул ырга клип тартабыз деген жакшы пландарыбыз бар эле. Бирок тилекке каршы ошо пландарыбыз ишке ашпай калды. Бокем шума жала алып кетти. Бегейсиз бир оор жоготууларга душар болдук өткөн жылы. Ошолордун катарында тирүү болсом да бүгүн 50 жашка чыкмак Болот Тасмаев агабызды дагы өткөн жыл менен кошо жоготуп алдык. Анан албетте мен ушул өнөр дүйнөсүнө аралашканы Болот ага менен алып баруучу катары дагы экөөбүз тойлордо, жакшылыктарда жолугушуп алгач тааныганым ошол болду. Анан ошол аралашып жүргөн күндөрдөн эл эсимде Болот Тасмаев дегенде мен үчүн ушундай бир нерсе калды. Ырларына болгон жоопкерчилик жана ошондой эле ыр тандоодогу бул кишинин табити чынында элден өзгөчө, башкача болчу. Болот экенин дагы бир касиети мындай дүйнө кууганды, жол болсо бир акчага келгенде бир мындай сараңдыкты эч көрө албадым да. Ушул кишиден көрдүм чыныгы жигиттик, жентелмендикти башкаларга үлгү тута турган нерсе катары. Анан эң башкысы өтө оор жоготуу бул анткени ошол өнөр адамдарынын катарында эле башка дагы тармак, башка дагы багыттагы адистерди жоготтук. Бирок мен жүрөгүмдө ушул аксы таланттардын арасынан Ысак Парпиевдин, Зайырбек Ажыматовдун, Болот Тасмаевдин кетиши дагы бир ошол аксы жер үчүн, аксы эл үчүн, жалпы кыргыз эл үчүн өтө оор жоготуу деп билем. Жаныңда жарым менен бир болуп кайткым келди. Жаныңда жарым менен бир болуп кайткым келди. Экөөбүз бала чагыбыздан көчөлөрдө чогуу жүргөн, бир жагы классташ, бир жагы дос. Ушу күндөргө чейин
катташып жүргөн досум менен бүгүн 50-ге чыкмак. Баарыбыздан эң кичүүбүз, эң эркебиз ушул болчу достордун арасынан. Эгер көзүбүз бар болсо 50 жашын чогуу шаңды тосмокпуз. Айла жок мына. Мүрзөсүнө келип Кур'ан окугандан башка айла жок. Жакшы чармалардын ичинен ушу аксынын болом колуну сен билген жоксуң, сен аны сезген жоксуң деп ырдаган ырлары ушунчалык адамдын ар бир инсандын ар бир чармачылык жолунда жүргөн инсандардын жүрөгүнө калып кеткен, канча адамдын жүрөгүнөн орун тапкан ырлар. Ошо мен айтат элем 5-чөлүк өмүрдө бири-бирибизге болгон сезимдерди сезишип, сыйлашып өтсөк деп. Болот агабыз менен бирге ырыскы издеп, гастролдоп жүргөн инсан катары айта кетсем, Болот агабыз абдан адамгерчиликтүү, аркасына байлык эмес, адам калтырган, дос калтырган, өзүн эскерип жүрө турган, муун калтырган, инилерди, карындаштарды калтырган адам деп билем.